Салам достор, назарыңыздарда Аралаш медиа. Бүгүн сиздерге болгон окуянын негизинде тартылган кызыктуу тасмалардын бирин кыскача баяндап бермекчибиз. Сиз шашпай отуруп, мага жакты белгисин басып, видеону аягына чейин көрүүгө даяр болуп калган болсоңуз, биз баштадык. Тасманын жүрүшү 1905 жылдан башталып, британдык аристократтардын бугуларга аңчылык кылып жатканын көрөбүз. Алардын арасында биздин каарманыбыз Перси Фоссот дагы бар болчу. Эч ким бугуну ата албай жаткандыктан майор топтон бөлүнүп баратта бир бугуну тез эле атып алат. Аны көргөндө башкалар аны дароо мактай башташып, кечки тамактанууда майордун мыкты аңчы экендиги жөнүндө кеп сөз болоору алдын ала эле билинип турду. Бирок Перси андан кийин жубайы менен келип жолугуп, бардыгы майорду мактап жатышса, ал өзүн мактанаардыктай деле көргөн жок. Анткени ага окшогон аскер жетекчилери ар кандай сыйлыктарды, медалдарды алып жүрүшсө, Перси бул жерде өзүнүн болбогон иш менен эле алектенип жүргөндөй сезе берет. Ошентип кийинчерээк Персини Лондонго королдук географиялык коомго чакырышат. Бул кезде жаңы экспедиция башталып, ошол экспедицияга Персинин тажрыйбасын ылайык көрүп турушту. Ал экспедициянын максаты Түштүк Американын адам буту баспаган жерлерин карта бетине түшүрүү эле. Учурда Бразилия менен Боливиянын ортосунда согуш болуп жаткан. Эки өлкөнүн ортосунда такталбаган чек аралар өтө эле көп. Королдук географиялык коомдун жетекчисинин айтуусу боюнча, ушул такталбаган чек аралардын арасындагы жунглелерде жашаган индеецтер алдыда боло турган соода сатык иштерине саясатка жолтоо болбошу керек. Мына дал ушул үчүн майор Перси ошол аймакты жакшылап изилдөөгө алып, картасын түшүрүп чыгышы керек. Мындай сунуш, мындай экспедиция албетте бир нече жылга созула тургандыгына карабай, майор Перси бул экспедицияга макул болот. Анткени бул анын карьерасын дагы да жогорулатып, эл алдында аброюн көтөрүп, бир топ ийгиликтерге алып келиши мүмкүн эле. Ошентип Перси жубайы менен коштошот да узакка созулган экспедицияга жөнөп, Атлантика океанында кеме менен бир канча күн сүзүп жол жүрдү. Ошол жактан Перси Генри Костин аттуу адам менен таанышып, ал адамдын дагы джунглини изилдөөгө өтө кызыктар экенин билет. Ошентип алар материкке жетери менен джунглинин картасын түшүрүүгө киришип, изилдеп жүрүп отурушуп күндөрдүн биринде алар джунглинин арасында ачык асман театрын уюштурган жерге туш болушат. Ал жерден аларды капрал Артур Мелли тосуп алып, мага бийликтен телеграмма келди. Азыр согуш башталып кеткендигине байланыштуу сиздер экспедицияны токтотуп, кайра артка кайтууга буйрук келди деп айтса, майор Перси артка кайткысы келбей, мен жөн эле куру кол артка кайтып кете албайм. Джунглинин картасын түшүрүп жок дегенде бир ишти бүтүрүп кетишим керек деп айтып, барон Диагандаристен жардам сурап, бизге дарыя бойлоп жүрүү үчүн кайык жана джунглини эң мыкты билген адамды кошуп бер деп суранат. Бул жерде өз бизнесин жүргүзүп жаткан барон ага макул болуп, джунглинин арасынан кармап өздөрүнө үйрөтүп алган индеецти кошуп беришет. Ошентип бир канча адамдан турган топ джунглиге терең кирип, дарыя бойлоп жүрүп отурушуп, дарыянын жээктеринен мурунда бул жака кеткен экспедициянын кайыктарын көрүшөт. Көрсө буга чейин бул джунглини изилдейбиз деп кеткен адамдардын эч бириси кайтып келбептир. Аңгыча болбой эле күтүлбөгөн жерден жаалардын жебелери жамгырдай жаай баштап, индеецтер аларга кол салышып, Персинин тобу болсо араң дегенде коргонушуп, дарыянын коркунучтуу бөлүгүнөн өтүп кетишти. Кийинчерээк аларга жол көрсөтүп бара жаткан жанагы индеец адам Персиге, бул джунглиден эч ким кайтып чыккан эмес. Мен го өз жериме, өз эркиндигиме баратам. Силер эми бул токойлордон кайтып чыга албайсыңар. Менин билишимче бул джунглинин арасында байыркы цивилизация, байыркы шаар бар. Аны жоголгон шаар деп коюшат деп айтып берсе, майор Перси ал адамга ишенбей койду. Бирок көп өтпөй эле майор Перси джунглинин арасынан бир топ чопой идиштерди жана таш айкелдерди таап алып, ою өзгөрө баштап, жанагы адамга ишене баштады. Ошентип акыры Англияга кайтып келген Персини көп элдер тосуп алышып, Перси элдин жана королдук географиялык коомдун сыйына татыктуу болот. Анан да Перси бул жолу биолог жана изилдөөчү Джеймс Мюррей менен таанышат. Перси ошол жерден эл алдына чыгып, мен джунглинин арасынан ар кандай нерселерди таптым. Менин оюмча бул Түштүк Американын джунглилеринде байыркы цивилизациялар болгон деп айтса, элдер анын сөзүнө ишенбей күлө башташат. Ушундай болоорун билген Перси жубайынын жардамы менен далилдерди да таап чыгып, конкистадорлордун байыркы жазмаларына таянып, бул джунглилерде байыркы индейлердин цивилизациясы бар деп айтат. Анан да Перси бул азырынча белгисиз нерсени жоголгон шаар деп атап, биз дагы бир экспедиция уюштурабыз, биз ошол жоголгон шаарды табабыз деп сөзүн берет. Албетте бул экспедициянын жардамы менен чындап эле байыркы индейлердин цивилизациясы бар экендигин аныктай турган болушса, бул жаңы дүйнө үчүн чоң жаңылык жана ачылыштардын бири болуп калмак. Ошондуктан изилдөөчү Джеймс дагы бул экспедицияга катышып, майор Перси менен бирге бармакчы болуп, анан да ушул экспедицияны каржылап бермекчи болот. Ошентип кайрадан экспедицияга камдануу иштери башталып, Перси жубайы менен да урушуп калат. Анткени жубайы экспедицияга мен дагы барам деп көгөрүп жаткан эле. Перси жубайына джунглинин канчалык коркунучтуу экендигин айтып түшүндүрүп жатып араң калтырат.
1912-жыл Амазония. Персинин тобу джунглинин адам буту баспаган жерлерин дагы да тереңден изилдеп жүрүшөт. Мындай ысык климатка жана тоолуу жерде жөө басып көрбөгөн Джеймс Мюррей өтө кыйналып топту ар качандан бир качан артка сүйрөп эле токтоп калып жатты. Персинин тобу болсо улам сайын изилдөөчү Джеймсти күтүшүп, Джеймс экспедициянын убактысын ушунчалык кечеңдетип жатканына карабай, эч ким ага эч нерсе деген жок. Анткени дал ушул изилдөөчү Джеймс экспедицияны каржылап берип жаткан болчу. Алар андан ары дарыя бойлоп жөнөшкөндө байыркы цивилизациялардын бар экендиги билине баштап, бир жерден жаанын жебелери кайрадан жаай баштады. Анда Перси команданы каршылык көрсөтпөгүлө деп чакырып, аркы жээкке туруп алып Перси жапайы адамдар менен мамиле түзгөнгө аракет кыла баштайт. Эч ким дагы пара албаган индейлердин арасына Перси жалгыз барып, өз өмүрүн тобокелге салып, бирок бактыга жараша жапайы адамдар менен тил табышып алат. Андан соң Перси өз командасын ошол жапайы адамдардын арасына чакырып, ал жерге келгенде изилдөөчү Джеймс дароо эле корко баштайт. Анткени ал жерде жагылып турган отто бир адам асылып турган болчу. Анда Джеймс Персиге булар адам жегиштер экен, бул каннибалдардан алысыраак эле кетпелиби десе, Перси Джеймске биз булар менен сүйлөшүп көп нерсени билишибиз керек. Балким булар башка чоң цивилизациялардын, чоң шаарлардын кайда экенин билет чыгар деп айтып, анан да булар өздөрүнүн өлүп калган адамдарын ушинтип куйкалап жешет экен. Булардын түшүнүгү боюнча өлгөн адамдын этин жешсе, ошол өлгөн адамдын жаны, духу бизге өтөт деп билишет. Ошондуктан чочулабай тур десе болбой. Джеймс мен бул жерде турбайм деп эле кетип калат. Перси болсо ошол уруунун башчысы менен сүйлөшүп түшүнүшкөндөй болуп, бири-бирине белектерин беришет. Анан да Перси ал адамдарда дагы кадимкидей эле дыйканчылык өнүккөнүн көрүп, мына биз жаңы дүйнөнүн адамдары өзүбүздү шумдук акылдуу эсептеп, бул индеецтерди болсо акылы жок мал сыяктуу көрөбүз. Чынында алар деле бизге окшогон акылдуу адамдар экен көрдүңөрбү деп тобундагы адамдарга айтат. Ошентип көп өтпөй Персинин тобу дарыянын жээгине кайтып келишкенде, Джеймс Мюррей джунглинин арасында бутун жарадарлап жаткан болот. Көрсө алар биздин адамдарды каннибалдар жеп салды деп ойлоп жатыптыр. Ошол жерден майор Перси Джеймс Мюррейдин жоопкерчиликсиздигине нааразы болуп ачууланып, андан ары дарыя бойлоп жөнөшкөндө Джеймс кайыкты башкара албай калып сууга кулап түшөт. Ал кайыкты кое бербей кармап алгандыгынан улам бир топ азык түлүктөр да сууга агып кетип, эми Джеймстин такыр эле алы кетип болбой калды. Топтогу адамдар аны таштап салалы дешип, бирок Перси ага көнбөй, азык түлүктүн көбүн Джеймске беришип, атты дагы ага мингизишип, өзүнүн адамын өзүнө кошуп беришип, кайрадан артка цивилизацияга жөнөтүшөт. Бирок ал кеткенден кийин көп өтпөй эле дагы бир жагымсыз жаңылык болуп көрсө, Джеймс өзүнүн калпыстыгынын айынан Персинин тобуна калган азык түлүктөрдү да бузуп кетиптир. Эми эч кандай бир азык түлүгү жок калган топтогу айласыдан артка цивилизацияга кайтат. Перси цивилизацияга жеткенден кийин Лондонго телеграмма жөнөтүп, болгон окуяны болгондой айтып, биз изилдөөчү Мюррейди артка кетиргенбиз, бирок андан такыр дайын жок болуп жатат. Сыягы ал өзүнүн алган жаратынан улам джунглиден чыга албай өлүп калган окшойт деп билдирет. Андан соң ал топ менен Лондонго королдук географиялык коомдун кеңешмесине барганда, ал жерде аман эсен тип-тирүү куландан соо болуп отурган Джеймс Мюррейди көрөт. Көрсө ал өлбөй житпей эле Лондонго чейин жетип келүү эбак эле мүмкүн болуптур. Ошондо Джеймс Персиге ыраазы болгондун ордуна, биздин экспедициябыз бузулуп калды. Мен бул экспедицияга канча каржы коротком. Анан да майор Перси мени ошол жакта кемсинткендиги үчүн эл алдында кечирим сурасын деп айтып, аны уккан Перси ачууланганын билдирбей, мен албетте кечирим сурайм, бирок сенден эмес өз командаман. Анткени менин тобумдагы адамдар сени джунглиге таштап кетели дегенде, мен аларга болбой сага азык түлүктүн көбүн берип, жана да жалгыз атты мингизип артка жөнөткөм. Тескерисинче мен сенин өмүрүңдү сактап калдым, сен мага рахмат айтышың керек болчу деп. Албетте мындай көрүнүштөн кийин майор Перси королдук географиялык коомдон биротоло өз командасы менен чыгып кетип калат. Ошентип Европада биринчи дүйнөлүк согуш башталган кез болуп, Персини жогорку аскер кызматтарынын бирине дайындашат да өз аскерлери менен Францияга немистер менен салгылашууга жөнөтөт. Бул кезде Персинин улуу баласы өтө чоңоюп, кичүү баласы али кичирээк болчу. Улуу баласы болсо өзүнүн ушуга чейинки көпчүлүк өмүрүндө атасын көрбөй өскөндүктөн мындай жагдайга нааразы болот. Согушта жүрүп Перси баягы изилдөөчү Джеймс Мюррей жөнүндө угат. Көрсө ал арктикалык суук аймактарга изилдөөчүлүк экспедицияга барып, ошол бойдон дайынсыз болуп жоголуп кайтпай калыптыр. Согуштун күндөрүндө Персиге бир орустун бакчысы келип, сен жүрөгүңдүн түпкүрүндө бир нерсени көксөйсүң, токойдун арасынан бир нерсе издегендейсиң, сен ошол токойдун арасынан издегениңди тапмайынча жүрөгүң тынчала албайт деп айтат. Ошентип 1916-жылдын 26-сентябрында кандуу салгылаш болуп өтө көп жоокерлер өлүп кетет. Ошол согуш талаасында Перси дагы эсин жоготуп, ооруканадан эсине келип, бирок уулуу газдан улам анын көзү көрбөй калыптыр. Бирок дарыгер анын көрүүсү акырындык менен калыбына келерин айтат. Перси болсо аялына жана балдарына, мен түшүмдө джунглинин арасындагы цивилизацияны көрдүм деп айтат. Арадан жылдар өтүп 1923-жылга келебиз. Бул кезде Перси үй бүлөсү менен тынч өмүрүн сүрүп жаткан. Күндөрдүн биринде Персиге атайын журналисттер джунглиге болгон экспедициялары тууралуу жана ал жактагы цивилизациялар жөнүндө кызыгып сурашат.
Анда Перси өзү да таң калып, силер мен жөнүндө кайдан билдиңер деп сураса, көрсө Персинин улуу баласы Джек журналисттерге атайын ушул жөнүндө айтыптыр. Ошондон кийин Перси баласы Джек менен да жакындан сүйлөшүп, көрсө Джек дагы атасы айткан жунглиге өтө кызыгып, канча жыл мурда сен баштаган нерсени соңуна чыгаралы. Сен экөөбүз бирге жунглиге барып, ошол жоголгон шаарды таап, ал жактагы цивилизация аңыз боюнча калып кетпес үчүн сенин сөздөрүңдү да элге далилдеп ал жактагы цивилизацияны табалы деп айтат. Анда атасы баласынын ушундай демилгесине сүйүнүп, Джек болсо апасынан суранып отуруп уруксатын алган соң акыры атасы экөө жунглиге барууга даярданып калышат. Персинин мурдакы кесиптеши Генри болсо бул кезде үй бүлөлүү болуп, жунглиге азыркы учурда бара албай тургандыгын айтат. Анда Перси бул экспедицияга баласы Джек менен эле барууну чечип, бул жолку экспедицияны болсо америкалык миллиардер Джон Рокфеллер каржылап бермекчи болот. Ал эми королдук географиялык коомдагы Персиге өз сыйлыктарын беришип, Перси болсо географиялык коомдун жетекчисине өзүнүн компасын көрсөтүп, Кудай буйруп мен жунглидеги жоголгон шаарды таап кала турган болсом жана ал жактан кайта албай ошол жакта жашап кала турган болсом, мен сизге сөзсүз түрдө бул компасты жөнөтөм. Эгер качандыр бир кезде бул компас сиздин колуңузга тийсе, анда мен жунглидеги жоголгон шаарда жашап жаткан болом деп түшүндүрөт. Ошентип атасы менен баласы үй бүлөсү менен коштошуп 1925-жылдын апрелинде жунглиде жүрүшөт. Перси менен Джектин экспедициясы өтө эле узак жылдарга созулуп, күндөрдүн биринде алар токойдун арасынан белгисиз урууга туш болушат. Перси алар менен тил табышканга аракет кылып, бирок алар такыр эле түшүнчүдөй эмес. Анда Перси менен Джек алардан качып жөнөшүп, качып жүрүп отуруп алдыдан дагы бир башка урууга туш болуп калышат. Ал уруулар башка уруудагы адамдарды кубалап кетишип, ошол жерден ата баланы дагы туткунга алып калышты. Индеецтер Перси менен Джекти өздөрүнүн жергесине алып келишкенде, ал жердеги адамдар өтө көп болуп, Перси акыры чындап эле жоголгон шаарды, белгисиз цивилизацияны тапканына ишенет. Бирок бул индеецтер ата баланы эмне кылаары белгисиз болуп турду. Алар Перси менен Джекке бир ичимдикти ичиришип, эстери оогон бир башкача абалга алып келип, түндө өздөрүнүн жөрөлгөлөрүн жасай башташат. Арадан бир канча жыл өтүп, биз Персинин аялы географиялык коомдун жетекчисине келип сүйлөшүп жатканын көрөбүз. Жетекчи Персинин аялына өтө көп жылдар өтүп кетти. Айла жок, сенин балаң жана жолдошуң өлүп калды окшойт. Бул нерсени сен мойнуңа ал деп айтса, аялы жетекчиге бул компасты мага бразилиялык саякатчы таштап кетти деп жетекчиге берет. Жетекчи компасты көргөндө ал чындап эле баягы Персинин компасы экенин билип, Персинин аялына мен жолдошуңду жана балаңды таптыртуу үчүн колдон келишинче аракетимди жумшайм деп убадасын берет. Тасманын аягында болсо кошумча маалыматтар берилет. Ошондон кийин жунглиге Персини жана Джекти табуу үчүн көптөгөн издөө иштери жүрүп, бирок аларды эч ким таба алган эмес. Персинин аялы болсо 1954-жылы көз жумуп, жолдошу менен баласын өлгөнчө күткөн. Кийинчерээк 21-кылымдын изилдөөлөрү боюнча Амазониядан чындап эле өтө көп белгилер табылып, археологиялык изилдөөлөрдүн негизинде бир нече шаарлар цивилизациялары аныкталып, алардын бири ошол Перси айтып жаткан жоголгон шаарлардын бири болушу мүмкүн экени айтылат. Тасма дал ушундайча соңуна чыгат. Достор, видео жаккан болсо мага жакты белгисин басып, дос тааныштарыңыз менен бөлүшүп койгонду унутпаңыз. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө аман болуңуздар.